Кудайга шүгүр, Баткен областында имам дамлаларыбыздын билим деңгээли Кудайга шүгүр жакшы. Муктасарды жатка билет, муктасарды Адан Яга чейин жакшы өзгөчтүргөн. Кудайга шүгүр, бул жактан жүрөгүбүз мутмайын таксылар. Жамаатыбыз дагы ошондой. Жакында шайлоо маселеси келет таксылар. Шайлоо маселеси адаттагыдай жыл сайын болгондо бизге эскертүүлөр келет эле. Биз диний кызматкерлер Кыргыз Республикасынын колубузда паспортубуз бар. Шайлоого катышабыз. Шайлоого катышпа дегенден алыс бололу. Бул биздин милдетибиз, жарандык милдетибиз. Азыр анча-мынча комментарийлерде кетип атат. Муфти дин кызматкерлерди аралашпагын деп айтып атат депчи. Жок, андай эмес таксыл. Биз катышабыз. Паспортубуз бар. Барып, өзүбүз каалаган адамды добуш бергенге укугубуз бар. Бирок бул жердеги айтыла турган маселе диний кызматкер. Устазбы, же болбосо бир айылдын мечиттин имамыбы, же сопубу, же болбосо кандайдыр диний кызматкер болгон болсо буйругу бар. Ал үгүт иштерине катышпайт. Үгүт иштерин жүргүзө албайт. Мечиттин территориясында, мечиттин ичинде, микрофондо эч кандай үгүт иштери болбосун. Бата берүү да болбосун. Бата берүү дагы шайлоо мезгилинде биз жалпы элге берели. Коомчулукка, балдарыбызга, кыздарыбызга, мигрант болуп жүргөндөргө берели, сапарга чыккандарга берели, ооруп калгандарга берели, башкаларга. Бирок шайлоо учурунда аттанып аткандарга эч кандай.